Украиналыктар Кытайдан автобус менен келген мекендештерин ташбаранга алышты. Новый Санжары шаарынын тургундары Кытайдагы коронавирус эпидемиясынан кайтып келген 7 автобусту ташбаранга алып агрессия менен тосуп алышкан. Жүргүнчүлөр дем алуу органдарын коргоочу бет кап, ал эми айдоочулар атайын кийимчен болушкан. Полиция кызматкерлери көзөмөлдөп тургандыгына карабастан атайын чогулуп турган эл нааразычылыктарын билдирип, келген автобустардын терезелерине таш ыргытып талкалашкан. Көзөмөл катуу жүргүзүлсө дагы мушташ орун алып тартип бузгандар кармалган. Ал эми вирустун очогунан келген украин жарандары автобустар менен санаторияга кирип кетишкен. Анкара менен Москванын мамилеси курчуду. Орусиянын коргоо министрлиги Түркия куралчан топторго көмөк көрсөтүп, алар Идлибтеги Сириянын өкмөт күчтөрүнө чабуул койгонун маалымдады. Буга жооп кылып Москва козголомчуларды абадан бутак алды. Ал эми Түркия болсо Сирия армиясын артиллериялык аткылоого алып, ондогон сириялык аскер каза тапканын, 5 танк жана 2 зооттолгон жүк ташыган унаа жок кылынганын билдирди. Анкара Сириянын армиясынын аткылоосунан улам 2 аскери каза тапканын, жооп кайтарууга аргасыз болгонун айтты. Бир айдын ичинде Анкара Идлиб аймагынан 15 аскерин жоготту. АКШнын президенти Дональд Трамп Түштүк Кореянын Мителер тасмасына Оскар сыйлыгынын жылдын мыкты фильм байгесинин берилишин сындады. Айтымында АКШ менен Түштүк Кореянын соода жаатында көйгөйлөрү толтура. Эми аларга жылдын мыкты фильми сыйлыгы берилип жатат. Бул өзү кандай деди. Бул кино чет элдик мыкты тасма сыйлыгын алат деп ойлогом, деди ал. Эске салсак, бир жума мурун Түштүк Кореялык режиссер Пон Чун Хонун Мителер деген тасмасы тарыхта биринчи жолу чет элдик кино боюнча номинациясын жеңип алган. Иранда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Анда 290 орунга 7000ден ашуун талапкер атсалышууда. Эгер консерваторлор парламентте көпчүлүк орунду ээлесе, Тегеран менен Вашингтондон чыңалуусу күч алат дешет саясатчылар. Анткени консерваторлор президент Хасан Роуханинин саясатын сындап келет. Лидери болсо АКШ жана Европа өлкөлөрү менен диалог түзүүнү колдойт. Буга чейин Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи өлкө күчтүү парламентке муктаж экенин айтып, жаңы шайлоого активдүү катышуу керектигин белгилеген. 22 февралда Казакстандын бир нече шаарларында нааразычылык митингдер өтөт деген маалыматтан кийин казак бийлиги жоопкерчилик кандай болоорун алдын ала эскертүүдө. Башкы прокурор социалдык тармактар аркылуу 22 февралда элди митингге чыгууга чакыргандарды чагымчылдар деп атады. Ал эми мурунку министр жана банкир Мухтар Аблязов негиздеген Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы экстремисттик уюм деп табылганын эскертти. Казак бийлиги нааразычылык митинг өткөрүү үчүн уруксат алуу керек деген мыйзамдарды киргизген болчу. Американын чалгын кызматтарынын өкүлдөрү мыйзам чыгаруучуларга Орусия Дональд Трамптын кайрадан президенттикке шайланышы үчүн АКШнын шайлоо кампаниясына кийлигишип жатканын эскертти. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазышууда. Беле кетсек, улуттук чалгын кызматында шайлоолордун коопсуздугу үчүн жооптуу Шелби Пирсондун баяндамасы президент Дональд Трамптын нааразычылыгын жараткан. Америкалык чалгын кызматы маалыматына караганда, бул сапар Орусия демократиялык партиянын баштапкы шайлоо айланпасында эле кибер чабуулдарын баштады. Операция тууралуу кеңири сөз болгон жок, бирок орусиялык хакерлер мурдагыдан кылдат аракет жасап жатканы айтылууда. Кытайда коронавирусту жуктургандардын саны 76 000 адамга жетти. Японияда 728, Түштүк Кореяда 156 адам, Сингапурда 85 адам, Гонконгда 68, Таиландда 35, Германияда 16 жана Америка Кошмо Штатында 15 киши катталган. Кытайдан сырткары вируска кабылгандардын саны 1000ден ашат. Мындан сырткары Жапония, Франция, Гонконг, Тайвань жана Филиппинде коронавирустан каза болгондор бар. Мисалга алсак, Японияда коронавирустан 3 адам каза болду. Лондондо падышалык колледждин хирургдарына скрипка черткен 50 жаштагы Дагмар Тернер аттуу аял өзүн операция кылганга жардам берди. Анын мээсиндеги шишигин кесип жатканда дарыгерлер мээнин кайсыл жактарында аракеттер жасалып жатканын аныкташ үчүн ал скрипкада ойноп берген. Шишик мээнин сол колунун иштешине жооп бере турган кооптуу жерге жакын жерде жайгашкан.